Куттуу төрүнөн өзгөчө Кара Суу районунун Кашкар-Кыштак айыл аймагындагы Кенже айымдарынан түзүлгөн Эне тилеги шайыр апалар тобу конокко келип калган кези. Демек, шайыр апалар тобунун бири сонун чыгармасы менен бүгүнкү эфирибизди баштайлы. Анда эмесе кабыл алыңыздар. Göğ asmanda süt döye, bizim sözler büyük döye, bizim sözler büyük döye. Sansız yıldız çığımında taş oğuzdu arulak taşlı ılıç ağıra. Hey hey bizge zaman yılmaydı, sultandırıp ırlaydı. Bülbül çaçı apalar, tel bileli ırlaydı. Bizge zaman yılmaydı, sultandırıp ırlaydı. Bülbül çaçı apalar, tel bileli ırlaydı. Gülgün orak, ölü orak, Gülgün orak, gül orak, günde canır orak, günde canır orak. kaygı söz beni ötse, gülgü dolun yürüpü, şatlık menen gün ötse. Hey hey bizge zaman yılmaydı, sultandırıp ırlaydı. Bülbül çaçı apalar, tel bileli ırlaydı. Bizge zaman yılmaydı, sultandırıp ırlaydı. Bülbül çaçı apalar, tel bileli ırlaydı. Irlar ırlar ırlaray, Irlar ırlar ırlaray, Yaşoğuzdun jırgalay, yaşoğuzdun jırgalay. Bülbül çaçı yerinder, kökörösün kömüldür, türkün açır ömürlü. Hey hey bizge zaman yılmaydı, sultandırıp ırlaydı. Bülbül çaçı apalar, tel bileli ırlaydı. Bizge zaman yılmaydı, sultandırıp ırlaydı. Bülbül çaçı apalar, tel bileli ırlaydı. Bülbül çaçı apalar, tel bileli ırlaydı. Tel bileli ırlaydı. Ай бали, Браво, азаматсыздар, үнүңүздөргө береке. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздерди биздин коноктор менен бир катар тааныштырабыз. Коноктор менен маек кылабыз. Андыктан барыңыздар биз менен бирге болуп туруңуздар. Өзгөчө бүгүн бизде конокторубузда бүгүнкү майрам ээлери болгон шайыр апаларыбыз орун алып калган кези. Бул шайыр апаларыбыз өзгөчө Кара Суу районунун Кашкар-Кыштак айыл аймагындагы Кенжекул айылынан түзүлгөн биздин шайыр апалар. Кош Эне келипсиздер. тилеги. Кутмантаңыздар менен. Маанайыңыздар кандай? Сонунбу? Майрамыңыздар менен куттуктайбыз Майрам баарыңыздарды. кандай башталды? Сонун. Эң биринчи куттуктоону кимден уктуңуздар? Эл менен кенен амандашып, башка дагы биздин асылзат айымдарды куттуктап өтсөңүздөр болот. Келиңиз сизден. Мен бүгүн эртеден тургандан эле Оштубуйга барабыз деп сүйүнүп, турсам эле жолдошум жөнөттү. Келиним кийимдеримди салыштырып, жардам берип, куттукташып,
машинеге салып коюшту. Эң сонун мага тартуулашты мага. Сонун. Сизде да? Бизди дагы ошентип жолдошубуз узатты. Жакшы барып келгиле деп жөнөттү. Эжеке, эгер мүмкүнчүлүк болсо бул жакта микрофонду алып алсаңыздар болот. Бизде дагы эрте менен туруп, анан кийин Оштууга барабыз деп сүйүнүп, жакшы маанай менен жолдошум узатып койду. Келиндерим, кыздарым узатып коюшту. Жакшы маанай менен жолго чыктым. 8 март менен куттуктап, эртең менен турсам телефонду карадым. Телефонду карасам балдарым, кыздарым баары куттукташыптыр. Рахмат деп, анан кийин эле жетекчибиз куттуктады бизди. Сүйүнүп, анан кийинип, жөнөдүк, ушинтип келатабыз. Ошол баягы эртең менен эле туруп эле жакшы маанай менен чыгып, баягы Оштууга барабыз деп сүйүнүч менен илгери апабыз айткандай дейлигип, аябай сүйүнүч менен келдик. Анан мен туруп келатсам, небере кызым токтоң тайне деп аябай жасап ояк биягын түзөп, аябай жакшы маанайда келдим. Ушул күнгө жеткизгенине шүгүр. Биздин кызыбыз да Башта айтып коет. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү өзгөчө күн. Бүткүл дүйнөдөгү энелердин майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эртең менен туруп эле мен апама байланыштым. Апама SMS жазып куттуктадым. Ошо менен башталды таң. Эң сонун, Анан бул эми өзгөчө эне тилеги, Шайыр апалар тобу качан түзүлүп, ким демилгелеп калды эле? Ошолор боюнча айта кетсеңиздер, кененирээк. Биз микрофон бар экен менде. Бизде 17-жыл 17 июнда аялдар комитетинин төрайымы айылыбыздын Табакалова Гүлмира деген кызыбыз ошол уюштуруп, башка айылдагы баягы шайыр апалар уюшулуп атканынан баардыгы кызыгышып, ошолор катары бизде деле таланттуу апалар барго дешип уюшулуп, ошондон бери 5 жыл болуп калыптыр. Кудай буюрса, мына 5 жылдан бери ырдап келе атабыз. Республикалык шайыр апалар фестивалдарына кошулуп калдык. Эң сүйүнүчтүү, ийгиликтүү жактарыбыз ошол болуп атат. 4-чү айлампада Баткенге барып, Айгүл гүлүнүн 4-чү айлампасына кошулуп фестивалына аралашып келдик. Андан кийин 5-чи айлампасында Нарынга жолдомо алып, ошол жакка барып келдик. Эми болсо 6-чы айлампага Аксыга чакырылып турабыз. Кудай буюрса, июнь айларында ошол жакка барабыз. Демек, бул жактагы ардак грамоталар, ыраазычылык каттары, ошол жакта түшкөн сүрөттөрүңүздөр эсте каларлык, Демек, ошол тараптардан турбайбы, Ооба. Биз эми Жетөгүзгө да барып келдик. Жер соорусу Жетөгүз деп ошол жактагы шайыр апалар бизди Кыргызстан боюнча шайыр апалардын баарын башын бириктирип, ошол жакка Барскоонго бардык. Барскоонун шаркыратмасына барып, ошол жерде бардык республика боюнча шайыр апалар менен пикир алышып, сонун чоң-чоң таасирлерди алып келдик. Өзгөчө, мына ушинтип демилге көтөрүп, башка дагы чыгармачылык инсандарды көргөндө өзгөчө эргүү алат эмеспи инсандар, Анда, убакытты текке кетирбей, сиздерден дагы бир жагымдуу чыгарма кабыл алалы. Биздин Татынакай, Жакшынакай болгон ак элечек апаларыбыз сиздерди көрүп отурганыбызга аябай кубанычтабыз негизи. Анда биринчи чыгарма сиздерден болсун, куттуктап, жалпы ушул аял затын куттуктап. Урматтуу бүгүнкү майрамдын ээлери, апалар, сиңдилер, кыздар, достор, баардыгыңыздарды, мээримдүү апалар, баардыгыңыздарды бүгүнкү аялдардын жаз майрамы менен, 8 март майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ар дайым заманыбыз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун, жер титиребесин, эл титиребесин, токчулукта, байгерчиликте өмүр сүрөлү. Демек, кандай чыгарма угабыз сиздерден? Азыр эне жөнүндө балладаны угалы, жандуу үн менен,
бешике баккан элем нуруңа мейримиңе маңдыраткан маңдайда менин батпас күнүм элем асыл элем сенсиң элем жыргалым сен бакытым сен сүйүктүм менин элем түнөрүм мүмкүнчүктүн канаттуудай уйкуда чолпон көзүң ачкан элем алдыңа ажал келип турса дагы ел үчүн жанды курман кылар элем асыл элем талайым сенсиң элем жыргалым сен бакытым сен сүйүктүм менин элем шаңданған шола бұлдыр бұл жүзінің асманда ай нұрындай асыл елем көзіңнің қареңіндей бар бестеген аңызың өгезің сап қоюр елем асыл елем талайым сенің елем жыргалым сен бақытым сен сүйіктім менин елем сүйіктім менин елем Азаматсыздар, үнүңүздөргө береке. Сонун бир чыгарма болду, чынында. Жыргалым сен бакытың сен асылсың бул менин энем деп энелер бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Ар дайым ушундай күлүп жайнап жаркырап ырдап жүрө бериңиздер. Аябай сонун болду, мага аябай жакты. Ылайым, ар бир эле күнүңүздөр мына ушундай майрамдай болуп өтсүн, Анан өзгөчө чыгарманы угуп жатканда бул айымдарга мындай талант кайсыл тараптан өттү экен, деген суроо адамды ойлонтпой койбойт. Кандай чыгармачылыкка кандай кызыгып калдыңыздар эле? Бул талант кимден өттү эле сиздерге? Бул талант биз эми жаш эле мектепте окуп жүргөнүбүздө эле кичинеден бар эле чымын. Анан ошондон уланып үйдө отурбай, неберелерди карап эле отура бербей деп Шайыр апалардын тобуна кошулуп, мына 5 жылдан бери жүрөбүз. Кудайга шүгүр ырдап. Үйдө деле неберелерди деле карайбыз, ырды деле ырдайбыз. Жети дубанга чакырылган жактарга да барабыз. Кудайга шүгүр, ошентип жүрөбүз. Сиздер? Мен кесибим мугалим. Кашкар кыштак айылындагы номери 51 мектепте кыргыз тилинен сабак берем. 46 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келе жатам. Ушул Шайыр апалар тобу уюшулгандан бери ушул
топко кошулуп жүрөм. Бош убактарымда булар менен кошо чогуу ырдап жүрөм. Мен да ырга кызыгам. 4 кызым бар. Неберем 9 неберем бар. Эл агартуунун отличнигимин. Ошо топко кошулганымдан аябай кубанычтамын. Булар менен бир коллектив болуп калганбыз. Катышабыз, дайыма бири-бирибиз менен катташып жүрөбүз. Сонун экен. Ал эми сиз эжеке? Мен деле ушу кичине сәл чым бар окшойт чагымда. Булар ушу уюшкандан бери бир алтындай болгон бир жакшы досум бар да. Анан ушу мен да көбүрөөк давление болуп, үйдө кичине неме болуп отурчу элем. О досум күнү келип тур эле тур, бас эле басып деп жүрүп апарып жүрүп, мени кошуп, Кудайга шүгүр азыр ушу топ менен ырдап, жыргап, орунда билбей, шатыра шатма болуп жүрөбүз. Аллага чексиз шүгүр деп. Ушу досумду да 8 март майрамы менен куттуктап кетейинчи. Жалгыз эле досуңузду куттуктайсызбы? Силерди деле куттуктайм, баары апаларды, тууган сиңдилерими, кыздарымы, баардыгыңарды, айылдаштарым баарыңарды сиздерди 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Жакшы жүрүңүздөр. Ошо мен дагы аккан арттан суу агат демекчи. Биздин каныбызда бар. Атам, чоң атам Төкмө акын комузчу болгон. Ошолордун немеси бизде отургузбады. Ошо Шайыр апалар уюштургандан баштап эле ушул менен бир тууган сиңдим болот, жетекчибиз. Анан эже үйдө эле ушинтип небере бактым деп отура бербей чыгыңыз деп ушул сиңдим себепкер болуп ушинтип кошулуп, анан жакшы кылган экен. Мына баардык немелер эстен чыгып, бардына жетишип атабыз. Небере чеберлерди багып, кыдырып бар жокко жетишип. Азыр эң апрель, капта апрелдерди ичпей калышты булар. Кереги жок болуп калды. Жалаң өр менен болушу, Өзгөчө, мына ушинтип жашоо өмүр сүргөнгө эмне жетсин, өзүң жакшы көргөн иш менен алектенип. Анда сиздерден убакытты жогоруда айткандай эле теке кетирбей, дагы бир чыгарма, жагымдуу чыгарма окусак. Корбуларга эми мен эркемин. Жок, мен эркем. Музыкантыбыз 5 жылдан бери биз менен чогуу жүрөт. Бизди музыкага шыктандырып, ырдатып, сахнага даярдап чыгарган ушул агай. Айылыбызда өзү мектепте мугалим болуп иштейт музыкадан. Куттуктап коюң сиз дагы. Анда микрофонду берсеңиз, ошол кыргыз ырларын көркү Рыспай Абдыкадыров деп ошол аккордеон черткенде эле Рыспай агабыз эске келипчи. Аккордеонду да келтирип чететкен бир катар тааныш ушул айымдарга ушу бүгүнкү 8 март эл аралык аялдардын майрамын куттуктайм. Бул энелерге бардык нерсе жарашат да. Бекеринен беш эненин таманында деп. Ошондуктан бул энелер бар жок үлгүрүшөт. Ошондуктан булар дайым ушу ден соолукта болсун. Дайым ушунда жаркырап ырдап жүрө берсин. Тынчылык болсун, аманчылык болсун. Айтканыңыз келсин. Анда кезектеги чамага, орун берсек. Мен эркем. Начар экен, айтпай келер сезбесем, ичим жаман, туз буйгандай ачышат, эл окуган, курбуларды эстесем.
башталган майрам күнү эрте таңдан өзүңүздөр айткандай жагымдуу маанайда башталган болсо, бизде күн батканга чейин деп коебузбу, күн батканга чейин мына ушул маанай сиздерден кетпесин, күнү бою жагымдуу маанай тартуулап, сиздерге жакындарыңыздар жакшы маанай тартууласын деп майрамды жакшы өткүзүп алыңыздар деп калабыз. Биз болсо ушул жерде алдыда дагы бир кызыктуу түрмөккө кезек бере туралы да, андан соң дагы бир башка конокторубуз менен сиздерди тааныштырабыз.